алынган десек болот. Алы Токомбаевдин чыгармачылыгын жыйынтыктоо сабак болуп атат. Сабактын негизги формасын кичине стандарттан тышкары биз сабак экскурсия деп атап атабыз. Экскурсияга барып келдик. Мына ошол экскурсиядан кийин балдар кандай дагы кошумча маалыматтарга ээ болду. Дагы кандай бир өздөрү үчүн жаңы талкаларга ээ болду. Жыйынтыктап бүгүн оңдорулган класс моделинин негизинде өздөрү окуган, тапкан илимий макалалар болобу, же болбосо сын макалалар болобу, кошумча көркөм чыгармалар болобу, ошолордун өздөрү изденүү менен тапкан маалыматтар менен бөлүшүү үчүн биз бүгүн чогулдук. Саабыбыздын темасы биз Алы Токомбаевдин өлмөс саттар болгон өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин деген жакшынакай ырсаттары менен баштап алалы. Ал эми сабактын темасы болсо албетте Алы Токомбаев универсал акын. Демек биз бүгүн Алы Токомбаевдин ар тараптуу инсан экендигин чогуу ачмакчыбыз. Булар азыркы учурда көпчүлүк жаштардын сүймөчүлүгүнө ээ болгон Аяна Касымованын Адамзат деген ыры биз силер менен таанышкан Кандуу жылдар романынын ичиндеги ыр саптар алынып, мына ошого карата обон коштолуп аткарылып жатат. Тереңдиги мазмунунун тереңдиги деги эле адамдарга кайрылуу, өмүрдүн баалуулугун ушул саптардан баамдасак болот. Албетте, мына ушул биздин Алы Токомбаев жөнүндө сөз болгондо, анын бир гана адабият айдыгында Алы Токомбаев гана эмес, кээде көптөгөн лакап аттар менен, же орусча псевдоним деп коет, лакап аты болгон Чалкар, анан Балка деген аттар менен тааныйт көпчүлүк замандаштары, кийинки окурмандары. Мына ошол жаңы коомду курууда Балка канчалык бекем мыкты кагып, мына ошол устундун бекем болушуна эмгек сиңирсе, кыргыз адабиятынын айдыңында Алы Токомбаевдагы эң алгачкы баштоочулардан болуп, биринчи деген эпитет сөз менен чогуу жүргөн инсан экендигине биз күбө болдук. Тактап айтканда, ал профессионал жазма адабиятта биринчилерден болуп, сырттан билим алган кыргыздын интеллигенцияларынын бир катары белгилүү. Кыргыз адабиятында биринчилерден болуп, журналистика багытын публицист катары өнүп турган инсандардын бир катары таанымал болуп, кыргыз поэзиясында жана ошондой эле прозасында эң биринчилерден болуп, ошол ыр түрүндө роман жазган, жөнөкөй да роман эмес, тарыхый роман жазган. Үй музейине барган учурда бизди ал жерде абдан көп ошол өзү жашаган үйдүн бүгүнкү күндө мемориалдык музейге айланып, ал жактан ошол Алы Токомбаев жөнүндө абдан көп маалыматтарга ээ болдук. Ошол маалыматтар менен азыр алгач бөлүшөлү силер менен. Демек, эң биринчи кезекте ошол Алы Токомбаев тууралуу кыскача бир маалымат алып койсок. Анын туулгандыгы жөнүндө кимдер баяндап бере аласыңар? Эмне үчүн Алы Токомбаев ошол өзүнүн туулган күнүн 7 ноябрь деп тактап айтканда революциянын жеңген күнүндө мен төрөлдүм, ошол күн менин туулган күнүм болот деп атап алды. Демек, анын өмүр жолуна байланышкан маалыматтар менен кимдер бөлүшүп кетесиңер? Бул Октябрь революциясынын негизинде деген өзүнүн туулган күнү өзгөрткөн болчу. Себеби Октябрь революциясы жаңы жашоонун башталышы деп эсептейм, ошон үчүн өзгөрткөн болчу. Жакшы. Демек, эң сонун эми Алы Токомбаевдин тагдыры балдар абдан бир бактылуу бир көз ирмемдерге толгон тагдыр беле, же бир кыргыз элинин башына түшкөн бир оор кырдаалды чагылдырып, ошол мезгилде өзүнүн замандаштары сыяктуу эле кыйынчылыкты тарткан учур беле. Кичинекей кезинде алы 12 жаштарында үркүн окуясы болот. Ошондо үз үй бүлөсү менен Кытай жакта өсө качып, ал жактан эл менен чогуу 5 бир тууган ини эжелери каза болот. Кайра келгенде болсо Караколдон атасы, анан көп өтпөй апасы да кетип, анан бияка келгенден баштап ошо бир чоң ата менен, улуу ата менен элдерге барып
нан сурап. Демек атасынын алысыраак бир туугандарын таап, ошол өзүнүн туулуп өскөн кайыңды, демек кеминде кайыңды деген айылда туулган да. Анан мына ошол өзүнүн тагдырын балдар кайсы чыгармада чагылдырды эле ал? Демек ооба 16-жылдагы үркүн кандуу жылдар болсо, ал эми жараланган жүрөк деген чыгармадагы мына ошол жанагы кайыр сурап, көчүп келген, азып келген эл, жана атасын жетелеген кымындай бала ошол өзүнүн образын, бала кезинде көргөн азап тозогун ошол баланын образында чагылдыра алган. Демек бекеринен жараланган жүрөктөгү автобиографиялык чыгармалардын бирине кирбейт экен да, тарыхый чыгармалардын бирине кирет. Себеби ал дагы ошол 16-жылдагы үркүн жана анын кесепеттери жөнүндөгү эң бир маанилүү чыгармалардан. Демек мына өзүнүн үйү күнүн бүгүнкүдөй сакталган, Советтер Союзунун учурунда жашагандыктан ал кездеги эң бир саясий эмгектердин маанилүүлөрү болгон Маркс, Энгельс, Лениндин томдуктарынын бардыгын дээрлик окуп чыккан экен. Анткени ал бир гана акын жазуучу эмес, саясий ишмер да болгон экен. Саясатта да жүргөн адам болгон. Демек саясий ишмер дагы болгон экен. Ал Токомбаев бир гана баягы жашоосунун көз ирмемдери мына ошол оорчулук, тарыхый окуя, тарыхый кыдаалга байланышкан экендигин биз силер менен ошол музейдин өзүнө барганда дагы өз көзүбүз менен көрдүк. Демек ушуга чейин Касым Алы Баялиновдун ажарында сүрөттөлгөн, Ысак Шайбековдун Кайран эл, Кайткан эл деген чыгармаларында сүрөттөлгөн, Кызыл Кыргында ошол орустардын баягы азыркы тил менен алганда геноцид деп коебуз, тактап айтканда кыргыздарды кыргынга учураткан мезгилинде бала кезинде ошол Кыргызстандын территориясындагы болгон окуяларды, көчкөндөгү жол азабы, Кытай жерине барганда 16-жылдан 17-жылга чейинки ачарчылык, көрбөгөн кордук ошол жаш баланын жүрөгүндө айыкпаган так сыяктуу калгандыгын анын кийинки жазган таң алдында же кандуу жылдар романында дагы бекеринен чагылдырылбаса керек. Мына ушул чыгармалардын негизи чыгармалар жөнүндө айтып жатып, биз дагы бир нерсеге күбө болдук. Демек, автобиографиялык ыр түрүндөгү романды эң алгачкылардан болуп ушул Алы Токомбаев дагы жазгандыгынын негизги себеби мына ушул болсо керек. Анан албетте Алы Токомбаев универсал акын деп атабыз. Ал акын катары өзүнүн алгачкы чыгармаларын кайсы мезгилде жазып баштады эле? Кайсы мезгилден баштап анын акындык өнөр ойгонуп, алгачкы чыгармачылыгын кайсы учурда жазды эле? Ал кандай аталат? 1924-жылы Алы Токомбаевдин биринчи ыры Кыргыздын туңгуч гезити Эркин той гезитинде жарыяланат. Ошол гезитинде жарыяланган чыгармасы бул Октябрдын келген кези аттуу чыгармасы болгон. 1924-жылы ошол бүт гезиттерге жарыяланган. Калктын массалык бөлүгү сабаттуу болбосо дагы Кыргыздын ошол Совет бийлигинин күчү менен Алы Токомбаев 1904-жылы Чүй-Өрүндөгү Кайман районуна караштуу Кайыңды айылында туулган. Ал эми расмий документтерде туулган күнү 7-январь деп аталат. Алынын энеси уулу бала сөзмөр, элдик og'zaki чыгармаларын булар. Мынакей ушул Алы Токомбаевдин ушул алгачкы акындык шык деп коет. Бул өзүнөн өзү эле келип калган эмес экен. Табигый талант деген болуш керек экен. Ошол табигый талант анын ошол эн атасынан, ошол сөзмөр эненин тарбиясынан, эненин канынан десекпи, жан дүйнөсүнөн десекпи өткөндүгүн билсек болот. Буга чейин эле биздин кыргыз акын жазуучуларынын көпчүлүгүнүн ошол таланттын улуунундан кийинки урпактарга өтө тургандыгы, жана аны багып таттаганда ал баягы шуңкар сыяктуу, тулпар сыяктуу далай ийиктиктерди багынтып, далай алыс жолдорду багындыра тургандыгы бул бизге талашсыз экен. Алы Токомбаевдин энеси дагы, уул бала дагы мына ошондой таланттуу адам болгондугун акын дагы кээ бир сактарында эскерет. Демек, мына ошол үй бүлөсү, энеси тууралуу эскерүүлөрү бар эле. Биз бул боюнча дагы презентациялардан көргөнбүз. Ана кимдер эске салып коесуңар? Алы Токомбаев айтып кеткендей эле 1904-жылы жарык дүйнөгө келген.
жана дагы ушундай кыргыз элинин улуу жазуучу, акын жана башка кесиптердин ээси болгон. Ушундай деңгээлге жетишинин бир себепкери албетте бул ата-энеси. Ул бала апасы бул элдик өзеки чыгармаларды, көптөгөн кошок армандарды айта билген жана өтө жакшы мындай көркөм айткан сөзмөр адамдардын бири болгон. Ушул Алы Токонбаевдин адабий шагынын ойгонушуна бул апасы ул бала себепкер болгон. Ул бала күндө ага өзүнүн убактысын бөлүп, мотивация берип, көптөгөн жардамын тийгизген. Ушу апасынын жардамы менен ушундай деңгээлге жеткен. Жана да Алы Токонбаев өзүнүн апасын бул автобиографиялык фрагментте эскертип кеткен. Анда мындай деп айтылган, бул кыш убактында балдардын ортосунда отуруп алып, ушу балдар үчүн көптөгөн өзүнүн чыгармаларын көркөм айтып, ар түрдүү сюжеттеги жомокторду айтып берип, балдарды шыктандырган. Ошонун кесепетинен ушу апасы ушундай кесипке кызыкканынан Алы Токонбаев да ушундай деңгээлге жетти деп ойлойм. Жана дагы ушул ырсактарын, кереметтүү ырсактарынын бири бул Энекем деген ырсабы болгон. Ошондон үзүндү айта кетсем: О энеке, сенден жарык таң барбы? Сенин шуулаң түбөлүккө бүтпөгөн. О энеке, сенден күчтүү жан барбы? Кандай күч бар сенден жардам күтпөгөн? О апаке, баратасың улгайып, каарылыкка бергим келбейт өзүмдү. Бирок өмүр зыркыраган жер кайык. Шашып айтчы даанышмандык сөзүңдү. Чоң рахмат Сайкалга. Демек, акындын калеминен коштугун кантип баалайт? Эгерде ал ырсактар башка адамдын жан дүйнөсүнө жетсе, демек, мына көрүңөр балдар, ошол алгачкы Алы Токонбаевдин Октябрдын келген кези деген ыры Эркин Тоо газетасына реформаланган араб тамгалары менен жазылган экен. Аны биз ошол гезит сакталып калганын музейден көрдүк. Ал эми андан кийин албетте латын тамгалары менен көптөгөн өзүнүн чыгармаларын жараткан экен. Биз билебиз, Советтер Союзунун курамында турган кезде биз тамганы 3 жолу алмаштырганбыз. Согуштун алдында 39-жылы биз азыркы колдонуп аткан кириллицага чейин жеткенбиз. Демек, араб тамгалары, латын тамгалары жана азыркы биз колдонуп аткан тамгалардын жазууга сунушталышы, колдонулушуна дагы илим козготору Алы Токонбаевдин дагы эмгеги зор экен. Касым Тыныстановдун, Алы Токонбаевдардын эмгектери зор болгон экен. Буга биз дагы келебиз. Эмесе андан ары көздөй уланталы. Демек, акын катарда кандай ырларды жаратыптыр? Кайсы ырлар кимиңердин жүрөгүңөрдөн орун тапты? Өзүңөргө жаккан бир чыгарманы жаттап, ошону айтып өмүр бою колдонсоңор, бул силердин жан дүйнөңөргө жан азык болот. Кана кагылуучулар барбы, ыр айтам дегендер, алан айта кой. Кайсы ырын жатты? Унут деген. Унут деген, Бул махабат жөнүндө. Белек бердиң утуңуз, сыймык менен сыйландым. Унут дедиң берийимди, уу жуткандай кыйналдым. Аккан сууга белек берсең, агып кетер унутар. Дени муздак жүрөгүмөз, ал мен эмес уу жутар. Акын өз мезгилиндеги акындардын алты катары эң көп чыгармаларды жаратыптыр. Ошол ырлары менен биргеликте ал проза жанрында да эмгектенген. Тактап айтканда, кара сөз түрүндөгү аңгемелерди, повесттерди жараткан экен. Бүгүнкү күндө Көркөм сүрөт музейинин алдында Алы Токонбаевдин скульптурасы турат. Ал скульптуранын авторлору азыр биз дагы токтолобуз, кимдер экендигин жакшылап ойлонуп карайбыз. Анткени бул китепте жок маалымат, биздин тесттик тапшырмада да бар. Азыр презентациянын учурунда акырын баамдап коюп турсаңар болот. Кызы Тамара. Демек, Улан Алиевич, Тарас Алиевич, анан албетте кызы Тамара Алиевна Токонбаева ошол музейди негиздөөчү экен. Ошол атасынын үйүн музейге айландырып, өмүрүнүн акыркы көз ирмемдерине чейин ошол жерде атасы, анын замандаштары, алардын ар биринин кулк мүнөзү, эмгеги жөнүндө айтып турган артындагы баягы туягы десек болот. Ошол Тамара Алиевна экөөнүн бул жерде турган бекеринен Алы Токонбаевдин эстелиги же скульптурасы бүгүнкү күндө Көркөм сүрөт музейинин алдында турбаса керек. Анткени ошол Көркөм сүрөт музейини бул биздин кыргыз элинин гана эмес, СССРдин эл сүрөтчүсү болгон Токтогул сыйлыгынын лауреаты кайсы сүрөтчү бар эле? Капар Айтиев. Капар Айтиевди өмүр баянын чагылдырган кайсы чыгарма эле? Автобиографиялык.
Рават Дарбаза эстегиле? Кайсы чыгарма эле повестте? Мезгил учат, топтура проза. Демек проза жанрында Мезгил учат деген автобиографиялык повесть мына ушул Гапар Айтиевке арналган экен. Гапар Айтиев менен Алы Токонбаев да абдан жакшы мамиледе болуп, кийин экөө Алы Токонбаев сүрөткө, скульптурага кызыккандан андан атайы чеберчилик боюнча сабак алгандыгы тууралуу дагы айтылат экен. Демек мына улуу адамдардын улуу достугу мына ушундай болот экен. Мезгилдин сынынан өтүп, далай жылдар өтсө дагы ошол Эри Шаркка Калтургай карасаңар, бирөөнүн музейи турса, анын алдында анын досунун же болбосо замандашынын эң мыкты чебер жазуучунун эстелиги турганы да бекеринен эмес экен. Мезгил учаттан башка дагы кандай чыгармалар бар? Санап кетели. 1930-жылдын аягында ушу Алы Токонбаев прозага кайрылат. Ушу проза жанрындагы алгачкы чыгармалар бул Днестр терең деңизге куят, Күнүн сыры жана Жараланган жүрөк чыгармалары болгон. Дагы ким толуктап коет проза? Акыман Жообу Дат, Акай Мерген, Курманбек Бактыр жана Шолпан деген прозалык чыгармалар бар. Кызыгып, драма жанрында дагы ал өзүн сынаган. Драма жанрында дагы бир нече чыгармаларды жараткан экен. Ким санап коет, кандай драмалык чыгармалар бар экен? Чыгармаларынын бири бул албетте Манас операсын жаратканга, жазууга киришкен экен ал. Демек, Манас операсынын либреттосун жазууга катышыптыр. Алы Токонбаев жана анын замандаштары, ал өзү жалгыз жазган эмес, Манас эпосун демек бир нече автор жаратышкан. Ал операнын сахнасы үчүн ылайыкталган. Дат деген сыяктуу пьесаны жараткан экен. Демек, мына драмалык чыгармаларындагы эстеп тургула, кошумчалап айта берсеңер болот, эң көп оондор жаралган экен. Айрыкча ал Советтер Союзунун баягы саясатын абдан колдогон, эмне үчүн колдогон? Агартуучулук пайда болгон. Жаңы замандын орношу менен мектептер ачылган, ооруканалар ачылган, жолдор салынган, ирригациялык системалар түзүлгөн. Мына ошол жаңылануу аны кубанткан. Ал элдин жыргал жашоосун көрүп кубанган. Мына ошондуктан ал дайыма заманды ырдаган. Дээрлик айрым бир замандаштарына көз карашы дал келбей калган учурлар да болгон. Бул албетте Касым Тыныстанов, Түгөлбай Сыдыкбеков, Чыңгыз Айтматовдор менен болгон көз караштардын кагылышуусу. Бул боюнча дагы бир аз болсо да маалымат алганбыз балдар. Бирок эң негизгиси ар бири өзүнчө тарыхта орду бар адамдар. Эми балдар, андан ары көздөй кетели. Мына ушул романдардын ичинен эң маанилүүсү жана биз силер менен биринчи томун окуп араң жетиштик, экинчи томуна жете элекпиз. Кандуу жылдар романынын 2 томдугу бар биздин китепканада, 18 китеп бар экен. Бизге жетет ар бирибизге бирден. Айрымдарыңар окудуңар. Чыгармадагы башкы каарман Алымкул деген баатыр жөнүндө айтылган. Жунус менен Алымкул баатырдын ошол согушта элди баштап окко учкандыгы тууралуу баяндалган, элдин жолдо азап тозогу, чоң согуш майданы. Андан башка ошол Кандуу жылдар романынын ичинде балдар 3 чындык деген ыр бар болчу. Ошол 3 чындык деген философиялык ыры Чыңгыз Айтматовдун Кылым карытар бир күн романындагы Раймалы Бегимай окуясында Тууганбай Абдиевдин аткаруусунда кинофильмдин ичине Доорунбек Садырбаев деген режиссерубуз киргизген. Мына ошол чыгармада ошол ырдын көркөм айтылышы бар экен, угуп коелу, балдар. Сан жылсын экарасын түнөртүп, тумандатып кызылдаш. Өмүрдү салмоор кылып зырылдатып, турмуштун саз айлантып соғаспасын. Алдууга күлө карап таазим этип, алсыздын кургатпадың аккан жашын. Алы Токонбаев өзүнүн бай акыл казынасын, өзүнүн жашоосундагы адам болгондон кийин жаңылатпай, кемчилигин, ийгилигин баардыгын таразалап, акыл таразасы менен аксакалдык ушундай бир керемет саптарды бизге кийинки муундарга калтырган экен. Демек көрдүңөр балдар, биз ар бир адамдын биринчи инсандык сапатын албетте баалайбыз.
бирок тарыхый маанилүү чыгармалар бизге өтө маанилүү экен. Мына философ десек, демек акылман адам десек болот экен. Мындан тышкары ал албетте журналист катары дагы эң көп эмгек жараткан экен. Публицист катары эң көп эмгек жараткан экен. Кандай журналдардын жарык көрүшүнө салым кошту эле? Кайсы журналдарга редактор болуп иштеди эле? Тез-тезден бирден көтөрүп айта беребиз. Тез-тезден Ленинград жылдызы бул Россиядагы журналда барып, ошол жакта иштеген, Москвада иштеген, дагы орус тилинде сабаттуу болгон экен, дагы Кызыл Кыргызстан газетасы экен. Демек, эркин тоо кийин Кызыл Кыргызстан болгон, анан Кыргыз туусу болуп атат, Советтик Кыргызстан болуп, бир нече жолу атын өзгөрткөн экен. Азыркы күндө бул Кыргыз туусу деген газета, Демек, эң көп тарыхы бар. 24-жылы жарык көрсө, азыр канчанчы жыл болуп атат? 2024 канча жылдык экен? 101 кылым болуп туруп ошол газетанын чыкканына. Мына ошонун башатында турган экен. Дагы кайсы журналдарды? Чалкан журналы. Демек, сатирик катары дагы өзү дагы филетондорду жазган экен. Демек, Чалкан журналын негиздептир. Дагы кайсы журнал эле? Алыкул Осмоновду алып калган журналы кайсы эле? Чабул журналы болчу, Демек, Чабул журналын уюштуруп, Алыкул Осмоновду мына ошол жердин редакциясына эмне кылган, айылга кетирбей алып калган болчу, Демек, көптөгөн адамдарга жарыгы дагы тийген экен Далы Токонбаевдин. Мына ушундай ал журналист катары дагы сынчы дейт. Демек, көптөгөн адабий сын макалаларды эмне кылган экен? Жазган. Эмне үчүн? Анткени ал жазуучулар Союзунун эмнеси эле? Төрагасы. Газетанын эмнеси экен, журналдардын редактору болсо сын жазат да, Демек, сын макалалар башка акындарды курчутуп, кээде тескерисинче эмне кылышы мүмкүн эле? Мокотушу да мүмкүн болчу. Коомдук ишмер. Кандай коомдук ишмер катары эмгектерди жараткан? Эмне иштерди жаратты эле коомдук ишмер катары? 1922-жылы Советтер Союзунун Коммунистик партиясында кирип алгачкы кыргыз коммунисттердин бири болгон. 1938-жылы бул Япониянын кызыкчылыгын көздөгөн деген социалисттик туран партиясынын тиешеси бар деген айып менен камакка айылып түрмөгө 2 жылга кеткен. Ошол түрмөдө отурганда ал Момия деген өзүнүн чыгармасын жазып, ал китеп ошо Кыргызстанда ошого салык салган, аны чыгарбоо үчүн. Анткени ал Момия деген китепте ошо түрмөдө эмне болуп жатканын баяндап айтып берген китеп болчу. 1947-жылы космополитизм жана социалисттик реализмдерди четтеген деп айыпталган Звезда жана Ленинград журналдарынын жөнүндөгү токтому байланыштуу партиялык сынга алынган. Кийин ал мойнуна алып бере каталарымды деп аргасыздан алган Дал замандын саясаты журналчу. Ал Токмаев Кыргыз СССРдин мамлекеттик гимнинин текстинин авторлорунун бири болуп эсептелинет. Бири болгон. Ошондой эле СССРдин гимнинин жана интернационал ырынын кыргыз тилине котормочусу болгон. Ал Токмаев улуттук маданияттын жана билим берүүнүн өнүгүнүшүнө жигердүү колдоо көрсөтүп, кыргыз алфавитинин латын арабине, андан кийин кириллицанын изилишине салым кошкон. Ал Токмаев чыгармалары СССРдин жана чет өлкөлөрдүн башка тилдерине которулган. Ал ошондой эле Маршактын жана Кунанбаев жана башка чыгармаларын кыргыз тилине которгон. Ал Токмаев көптөгөн ордендердин жана медалдардын сыйлыгына ээ болгон. Анын ичинде 2 Ленин ордени, 3 эмгек кызыл туу ордени, Октябрь революциясынын ордени жана 1941-1945 жылдагы Улуу Ата мекендик согуштагы каарман эмгеги үчүн медалын жана башка медалдарын алган. Ал Токмаев Фрунзенин ардактуу ата уулу болгон. Ошондой эле Кыргыз СССРнин жогорку советтин президиуму жана ардак грамоталарын алган экен. Эң сонун рахмат. Демек, Кыргыз СССРнин баатыры деген наамга ээ болгон экен. Демек, ал социалисттик эмгектин баатыры деген наамга ээ болгон экен. Көрдүңөрбү? Ал кезде эң жогорку мамлекеттик наам мына ушул наам болгон. Чоң рахмат. Абдан сонун саясий ишмер катары маалыматтарды берип кеттиң. Илимпост катары кандай жерлерде эмгектенген экен ал? Эмне үчүн аны Илимпост катары дагы баалап, Кыргыз Илимдер Академиясында ал көптөгөн жылдар бүчө корреспондент болуп иштеген экен,
Андан тышкары ал академик деген наамы болгон кайсы эмгеги үчүн деген суроо жаралат. Илимпоз катары кыргыз адаятына кандай бир эмгектерди жараткан ал? Кандай жылдары болушу мүмкүн. Анткени ал тарыхый чыгармада да эсептелинет. Анан ошол мезгилде бизде адабият китептер мектептерде жетиштүү беле? Анын ичин кандай эмне менен толтуруш керек эле? Китептердин ичин чыгармалар менен. Демек чыгармалар менен. Ошол чыгармалардын көпчүлүгүн кимдер жазган экен? Биздин жазуучулар жазган. Балдар үчүн чыгармаларды жазып, алардын адабий теориясын талдап беришкен. Повесть, роман, элегия, же болбосо сонет, фельетон деген сыяктуу ар түрдүү чыгарманын жанрларын баштоочуларынын бири болгон экен Алы Токонбаев. Ошолорду чыгармалардын мектептин программасына, студенттердин окуу китептерине киргизилген. Натыйжада мына ошондой баштоочу катары адабияттын теориясын негиздеген негиздөөчүлөрдүн бири катары ал илимпоз катары белгилүү болуп тур. Демек биздин окуу китептеринин ичине жанагы айтып аткан Акай Мерген же болбосо котормолор, Маршактын чыгармалары, Кошкин дом деген дагы толгон чыгармалар байып китептердин ичине балдар үчүн киргизилген экен да. Бул бекеринен эмес экен. Скульптор. Ал эмне болгон скульптураны жаратып ийген? Кандай сүрөттөр тартып ийген? Нургуз айта кой. Алы Токонбаев ал түрмөдө отурган кезде получается карандан жеп атканда аны катырып, анан ошо шахмат фигураларын жараткан. Жана скульптор андан кийин бошондукка чыкканда ал этот горчанный искусство менен алек болуп кичинекей фигураларды жаратып аны биз Алы Токонбаевдин музейинен барып көрүп келгенбиз. Ташты иштетүүгө аракет кылган экен. Анын чоң эмгеги деп кайсы эмгек айтылат экен? Жубайынын эстелиги экен. Демек мына ошол Жубайынын эстелигин өз колу менен скульптурасын эмне кылган экен, жасаганга катышкан экен. Анын жубайы ким болгон? Себеби айтылат, улуу адамдардын артында улуу аялдар турат дейт. Ошол Алы Токонбаев кылган ким? Кайсы айым болду экен? Айта кой. Токонбаевдин аялы Зейнеп деген аял болгон. Зейнеп Сатбаева, Сатбаева. Ал казак элинен чыккан. Казак кызы болгон экен. Кантип таанышып калышкан алар? Алар Ташкентте чогуу окушчу. Чогуу окуп атканда Алы Токонбаев менен сүйлөшүп калып, Алы Токонбаевга жаап калат. Анан ал кантип сүйлөшүшүн билбей досунан жардам сурайт. Ошо досу ага жакын сүйлөшүү аял менен. Ошо жакын сүйлөшүп бир күн киного чакырат. Ошо Алы Токонбаев билбей чыгып алгансып ошентип таанышып калышат. Таанышпан ошентип сүйлөшүп башташат. Сүйлөшүп Казакстанга ошентип тааныштырам деп алып барат. Демек алып барса туугандары каршы болуп казактын жигиттери турса кыргызга бербейбиз деп айтышат. Бирок Зейнеп баары бир кетип калат. Чечимдүүлүк кылып, эмне кылат? Баш кошуп алышат экен, Баш кошуп алышат. Канча жылдан ашык чогуу жашаптыр экөө бактылуу? 53 жыл. Демек, бир жарым кылымга чукул убакыт чогуу жашады деп атат, Ошол Зейнеп Сатбаевага арналган кандай ыры бар, балдар? Кайсы ыр бар ага? Демек, Муңдашым Мунар кайдасың деген. Муңдашым Мунар кайдасыңдын тарыхы. Эмне үчүн кайдасың деп атат? Эмне ал Казакстанга кетип калды эле Жубай? Эмне үчүн ушул ыр Муңдашым Мунар кайдасың деп атат? Ал ооруп каза болуп. Демек, мына ошол бала кезден жакшы көрүп баш кошкон жубайы көз жумгандан кийин Алы Токонбаев кадимкидей мүңкүрөп, кайгырып, жалгызсырап, мына ошол Муңдашым Мунар кайдасың деген чыгарманы арнап, ага кыргыздын белгилүү композитору отурган чоң рахмат. Асанкалы Керимбаев Муңдашым Мунар кайдасың деген огон жаратып, бүгүнкү күндө дагы бул чыгарма көпчүлүктүн сүйгөнчүлүктүн классикалык чыгармасына айланган экен. Thank you.
жүз эстелик болуп калган экен. Демек балдар өзүңөр көрүп тургандай бул жерде ар түрдүү цифраларды көрүп атабыз, ар түрдүү цифраларды көрүп атабыз. Ушул цифранын баардыгы тең бул жерде карасаңар жылдар жана окуялар, цифралар сүйлөйт деген бир бөлүмдү алып алдык. Цифралар сүйлөйт деген бөлүм. Мен азыр каалаган бир эле цифраны алсам, ушул Аалы Токонбаевдин жашоо турмушуна байланышкан 16. Демек өкүмгө барып келген ал, канча жашта эле 4-жылы туулса? 12 жашта болуп атат, Так, карайбыз. 1924. Демек, Эркин Тоо газетасы кайсы чыгарма? Октябрь келген кези деген чыгармасы экен, Так, 1988. Демек, бекеринен каралжын түс болгон жок, анткени ушул жылы ал эмне болгон? Дүйнөдөн кайткан 84 жашында дүйнөдөн кайтыптыр. Бул жерден дагы каалаган бирөөнү ала берейин. 1954. Ал СССР Илимдик академиясынын научный. Демек, СССР Илимдер академиясынын мүчө корреспонденти болуп кирген экен. Мына ушул цифралардын ар бири биздин Аалы Токонбаевдин жашоосуна байланышкан. Силер ушунун ар бирин билдиңер, билбегендериңер болсо, кол алдыңарда азыр жалпы тизме турат. Ачып карап, мына ушуну дагы кошумча билип койсоңор болот деген ойдомун. Кымбаттуу балдар, телефондоруңарды алсаңар, сабакты жыйынтыктоо максатында мен силерге азыр тестти жөнөтөйүн. Google формада ушул тесттин жоопторун мага 1 минутанын ичинде жөнөткүлө, себеби бул 5 эле суроодон турат. 5 суроону силер азыр тез эле аткарып болсуңар. Бир-эки гана жооп туура болбой калыптыр. Ташкентке кантип барды эле дегенде жөө барган деген туура жооп болчу. Азаматсыздар, демек силердин музейге барганыңар эч кандай баягы зыяны тийбепти. Тескерисинче көп маалымат алып турсуңар. Видео барыңарга жетпейби? Музей тууралуу видео барыңарда барбы? Эң сонун ал силерге мындан арыдагы ушул мектеп күндөрүнөн табериктеп коелу, Силерге баарыңарга терең ыраазычылык билдирип, үйгө тапшырма балдар. Дээрлик мына ушул бүгүнкү презентацияларыңарды дагы жакшырткыла, мага келип дагы түшүп атат презентациялар. Анан албетте андан башка дагы мына ушул берилген Аалы Токонбаевга тиешелүү болгон дагы кандай суроолор калды силерде? Ушул боюнча өзүңөрдүн ойлоруңарды жазып келсеңер болот. Демек, Аалы Токонбаев боюнча дагы эмнени билгиңер келет? Жазып келсеңер, анын айланасында проект түзөбүз. Сабакка катышканыңарга чоң рахмат. Бошсуздар, Бүгүн биз кыргыз адабияты сабагынан Аалы Токонбаев жөнүндө ачык сабак өттүк. Сабакта биз көптөгөн маалыматты жана биз музейге барып келген маалыматты кайра тактап, кайра баарын билип түшүнүп алдык. Мага сабактан эң барысынан биздин эжебиздин бuyakta презентациялардын, сүрөттөрдүн жана бул жакта оформлениясын жана сабактын аягында цифралар сүйлөйт деген интерактивдүү оюн мага аябай жакты. Бүгүн кыргыз адабияты сабагынан Аалы Токонбаев жөнүндө акыркы сабак болду. Бул сабакта Аалы Токонбаевдин биз музейге барып келген маалыматтар жөнүндө сүйлөштүк. Чын эле Аалы Токонбаев Кыргызстан тарыхында эң маанилүү адам болуп бирине кирет. Ал көптөгөн Кыргызстандын оор турмушунун чыгармаларды чыгарган. Ал деген кандуу жылдар абдан тарыхый чыгарма. Бул сабакта жакканым бул бүт баарыбыз, окуучуларыбыз менен классташтарым болуп, чогуу болуп, маалыматтарды табып, даярданганыбызга ошол жактырмага сабакты. Бүгүн биз кыргыз адабияты сабагынан деген Аалы Токонбаев жөнүндө, анын өмүр баяны жөнүндө, анын ишмердүүлүгү жөнүндө биз өттүк.
Биз андан мурун деген Алы Токонбаевдин музейине барып келгенбиз жана ошол жерден дагы маалымат, жакшы маалыматтарды алып келгенбиз. Бүгүн болсо биз ушул сабакта ушул маалыматтарды тактап, дагы жаңы маалыматтарды алып, көптөгөн оюндарды ойноп, бири-бирибиз менен мындайча айтканда маалыматтар менен бөлүшүп, жаңы нерселерди билдик. Бири-бирибиз менен сүйлөшүп, бири-бирибиз менен маалыматтарды алышып, ушул мындайча айтканда активдүүлүк мага аябай жакты. Урматтуу кесиптештер, бүгүн өзүңүздөр байкагандай 10 класс менен кыргыз адабиятында Алы Токонбаев биздин ошол акын катары, лирик акын катары, драматург катары, котормочу катары бул Алы Токонбаевдин ишмердүүлүгүн, чеберчилигин, чыгармачылыгын ачып берүү максат болчу. Бир гана баягы чыгарманы гана окуп койбостон, ошол чыгарманы жараткан адам кандай инсан, өз заманында ошол журт үчүн, эл үчүн кандай эмгек жараткан, ушуну билүү максатында биз сабак саякат катары алгач Алы Токонбаевдин үй музейине барып келдик. Оодарылган класс моделине ылайык балдар дээрлик ошол чыгармалардын тексттери менен, видео материалдар менен, архивдик материалдар менен таанышышкан. Бул жерде интеграция жүрдү, тарых, искусство, кыргыз адабияты жана ошондой эле ошол адабияттын теориясы менен биргеликте. Интеграция дегеним Алы Токонбаевдин жашоо турмушу ошол тарыхый окуялар менен байланышкан болгондуктан биз тарыхый маалыматтарга дагы таянганга туура келди. Үй музейине барганда ал жердин директору балдарга кенен экскурсия кылып, инсандык тагдыры, үй бүлөсү, коомдук ишмердүүлүгү жана ар бир документтер менен таанышып, балдар кошумча маалыматка ээ болушту. Мына ошол жакка барып келүү дагы балдарга мотивация болду десек болот. Себеби мен уккандан бир көргөн деген бар. Мугалим жеринде сабак, баягы кабинетте сабак бергенге караганда, ошол Алы Токонбаев жашаган мезгил, ошонун куралдары, отурган орду, иш кагаздары, жазган кол жазмасын көргөндүн өзү балдарга бир таасир калтырып, натыйжада бүгүнкү сабакка андан да терең даярданып келгенге аракет кылганын мен сездим. Ар бир окуучу өзү тандаган багыт боюнча даярданды. Алдын ала тапшырмалар берилген эмес, алдын ала ошол берилген кенен маалыматтарды карап чыгып, көбүрөөк эсте калгандарын бүгүн айтып бергенге аракет кылды. Кандай багытта биз бүгүн кеттик? Албетте бүгүнкү сабакта биз универсал акын катары аны ачып бергенге аракет кылдык. Оонду ырларынын бар экендигин ушул жерден угушту. Таң алдында романынан алынган айрым бир Алы Токонбаевдин тексттери бүгүнкү күндө кинофильмдерде, операда, лирикалык чыгармаларда колдонулуп жаткандыгын өздөрү угуп көрүштү, баамдашты. Ушунча керемет чыгарманы жараткан турбайбы деген бир таң калуу сезимдери болду. Анан албетте бул сабактагы бир өзгөчөлүк, сабакта биз ошол жыйынтыктоо учурунда атайы цифралар сүйлөйт деген бир интерактивдүү оюнду алдык. Бул жерде ошол Алы Токонбаевдин өмүрү жана чыгармачылыгына байланышкан бардык цифралар киргизилген. Ар бир бала ошол ар бир цифраны алгандан кийин ал цифра менен Алы Токонбаевдин жашоосунда, чыгармачылыгында кандай байланыш бар экендигин чечмелеп бергенге аракет кылышты. Жыйынтыктоо учурунда албетте Google формада онлайн тест болду. Балдар телефондору менен 1 минутанын ичинде жоопторун жөнөтүп, ар бири ошол максималдуу балга ээ болушту. Бардыгы тең 4 жана 5 деген баага татыктуу болушту. Үйгө тапшырма албетте бизде көптөгөн суроолор да жаралды. Бул бүтпөс кенен тема болгондуктан кийинки билбей калган же болбосо кызыгуулуу жараткан жактарын жыл аягына чейин дагы биз презентация түзүп, проект же долбоор түзүп көрөлү деп, ушул биздин изилдөө сабагынын ал уландысы болот деген чоң үмүтүбүз бар. Ал презентацияларында видеолору жана материалдары ушул материалга тиркелип, анан келечекте ушул журналга берсек деген бир жакшы ой болуп атат. Мен ойлойм, ушул сиздердин ой пикир, сиздердин сунуштар, сиздердин ошол музыкалаштыруу жөнүндөгү ойлоруңуздар абдан чоң жардам берди. Балдар канааттануу менен өздөрүнүн ойлорун интервьюда берди болуш керек деп ойлойм. Мен мага бир ой кетип атат да.
ушул Аалы Токонбаев универсал акын дегенде ушуну которсок деп атам. Эгерде журналга чыга турган болсо, Аалы Токонбаев уникалдуу акын десе кандай болот ошол? Эң сонун темасы, эң сонун тема болот. Универсал акын болгондо мындай мага купулума толбой атат да эмнегедир ушуну уникалдуу акын деп которсокпу деп атам. Эң сонун ой. Анан демек кайталангыс деген мааниде болуп калат агай. Себеби ошол кезде өз мезгилинде бул кишиден өткөн күчтүү акын болгон эмес. Өз мезгилинин өтө күчтүү акындар болгон. Анан ыргыткан эле ташы бул кишиники өйдө кулап турганда кайра жерге түшкөн эмес, жарыктык кишиники. Анан экинчиден жанагы силер биз өтүп аткан жанагы Кандырчылдар романы. Менин романды кыргыз адабиятында болгон эмес да, эч качан. Буга чейин биринчи жолу жазылган өзгөчөлүк, артыкчылык менен берилип турган романдардын бири болчу. Ал кезде коомчулугубуз укмуш оккан. Улам кайра жаралып, кайра иштеп ушинтип турганда. Анан ушу чыгарманы жанагы эме кылабыз деп атпайсыңарбы? Проект кылабыз деп атпайсызбы? Ошо долбоорду дагы ушуну иштеп чыгып, ошонун баарын тиги эмесин түзүп, сценарийин түзүп туруп, анан жанагы журналга жакшы өзгөчөлүк бар, артык жайынан ушуну киргизсе. Анан Бооруки тандалгандардын ичинен мага жаккан, аябай өзгөчө жаккан жылдар сүйлөйт, цифралар сүйлөйт. Цифралар сүйлөгөн ошол нерсенин өзү эле, цифралар өзү эле тиги Аалы Токонбаевдин өмүрү чыгармачылыгындагы тиги өйдө төмөндөрүнүн баарын, бурулуш жылдарынын баарын ушул эле далилдеп. Ошону менен эле тиги жыйынтыктап койсо болот да, ушундай сон берилиптир. Анан ушул нерсени тиги биз алып алсак болчу деген башка сабактарда да болду. Жазуучулардын өмүрү чыгармачылыгы универсалдуу экен агай. Универсалдуу дегенин бул баардыгы тең чыгарылып атпайбы? Муну каалаган башка сабакка кайра эле карточкаларыбызды чаптап койсок, балдар үчүн кызыктуу экен. Кайра эле тиги башка бирөөнүн немесин колдонуп берсе, же болбосо кыргыз тилинен колдонсо деле болот. Мисалы үчүн кара сөз түркүмдөрүн өтө турган болсок деле тиги этиш, задаточ, санаточ, же болбосо анын бөлүнүштөрүн өтө турган болсок, жөндөмдөрдү өтө турган болсок, ошонун баарына колдонула турган универсал деген ошондон болот. Жеке эле Аалы Токонбаевди колдонбоско, мына башка сабактарыбызга да колдонсок эң жакшы нерсе. Эң жакшы эме болот да, Бооруки табууга, сонун табууга болот да. Анан Бооруки эмени кайра түзүп чыгышыбыз керек. Биз музыкаларын кайра түзүп чыксак, ошол жерде дагы кошолуп, дагы кошуп, анан жанагы эң жакшы нерсе жанагы үй музейине барып келген жерлерде. Ал видео материалыбыз даяр бизде материалдар даяр экен, ошолорду бөлүп конкреттүү түрдө конкреттештирсек эле анын эң жакшысы журналга бере турган өзгөчө сабак болду. Мага жакты. Мага айрыкча жакканы ошо экскурсияга балдарды алып барып келгениңиз болду. Сиз негизи эле баягы мен уккандан бир көргөндөй канча Аалы Токонбаев жөнүндө маалымат алган болсо деле барып көргөнгө жетпейт негизи. Анан мен дагы ошо универсал деген жерге ойлонуп отурганда ушу агай айтканга мен да кошулам. Ушу универсал деген уникалдуу деп койсо болмок экен же деп ойлоп отургамда. Койсок болмок, чогуу. Ушу жерде эскеришибиз керек. Ошо уникалдуу десек туура болот да. Анан негизинен ар тараптуу изилденип сабак аябай жакшы өттү. Анан айта турган нерсе, сиз көбүрөөк сүйлөп, анан окуучулар азыраак сүйлөп калды. Анан биякта чындыгында орус тилдүү болгондуктан балдар айткандай орусча ойлонгондуктан кыргызча айтайын деген билип эле турат, бирок ошону жеткире албайт да биздин балдар. Борбордун балдары. Аба айылдын балдарындай болбойт экен. Анан бул жерде аябай көп маалыматтарды алдык. Ушул 45 мүнөттө эмне деген маалыматтарды алдык. Балдар менен биргеликте биз дагы билбеген маалыматтар көп болду. Экскурсияга барып келгенде жана музейдин ичиндеги көргөн шахмат фигуралары деген сыяктуу маалыматтарды мен дагы жаңы алдым. Анан негизинен менин оюмча
окуучулар көп нерселерди бул сабакта дагы кошумча билишти. Сабак жакшы деңгээлде өттү. Анан биз ошо колдон келишинче балдарды кыргызча сүйлөгөнгө көбүрөөк үндөсөк, жардам берсек, аракет биздики ошо негизги биздин максатыбыз, милдетибиз деп койсок дагы. Адамдык сапатын, адамдык касиетин ачып берүү да кирген да бул жерге. Ошондой нерсени да өтүшүбүз керек экен негизи. Тиги баланы тарбия кылып атуу ушул нерсе көп маани берет экен. Мисалы үчүн менден сураганда өткөндө Ал Токумбаев агай ушундай деп айтып атышпайбы? Мен балдарга азыр статьяларды алып келип бердим. Болжобай Шакирдин жазганы, Абдыган Эркебаевдин жазган илимий статьялары, албетте Ал Токумбаевди изилдеген абдан көп окумуштуулар болгон да, аларды музейде дагы ошо эмгектерин балдар көрдү. Анан ал боюнча дагы көз караштардын, жана айтып атпайбы, көз караштардын кагылышы болду. Алы Токумбаев дагы өкүнгөн учур болуптур, Чыңгыз Айтматов да өкүнгөн учур болуптур. Аксакал 84-кө келип калган адамды чоң жыйында сындырып, шагын сындырып коюп, анан өзү баягы жазуучулар союзунун төрагазылык кызматын өткөрүп берип аткан кезде өз Москвага кетип калат Чыңгыз Айтматов. Алы Токумбаев болсо андан кийин көп узабай эле дүйнө салат. Демек, ушул жерден балдар кандай жыйынтыкка келди? Бул эми китепте жок материалдар да. Сиз жана айтпадыңызбы, көп материалдар мага жагылды деп. Бул мен ойлойм мугалимдин өзүнүн изденүүсү. Балдар өздөрү табат айрым материалды, бирок аны чайлап берип жеткирүү, балдарга сиңирүү бул мугалимдин чеберчилиги деп ойлойм. Анан балдар бир жыйынтыкка келишти. Кандай жыйынтыкка келди? Кыска өмүрдө адамдын көңүлүнөн өткөн эч нерсе жок. Бийлик дагы, байлык да калат. Айтылгандай, биз дүйнөгө эч нерсеси жок келебиз, эч нерсеси жок кетебиз. Ал эми адамдын көңүлүн калтыруу, кийинки тирүү калган адамдарды жашоосунда жүрөгүндөгү бир көйгөй болуп калат экен. Айтматов деле кийин өкүнсө керек деген ойлорду айтып атат да балдар. Демек, көрдүңүздөр, ошондой аналитикалык ой жүгүртө алган балдар, бул демек биздин балдар абдан акылдуу балдар да. Эң сонун жыйынтыкка келип атышат. Биздин максатыбыз эле ошол да, адамгерчиликтүү, адамды тарбиялоо. Ошону биз дагы туура багыт беришибиз керек экен да, ошону туура багыт берип, адам жаңылышат. Адам. Ал Токумбаев да адам, Айтматов да адам, мен да адам, сен да адам. Демек, адамга жаңылыштык мүнөздүү. Ошон үчүн алардын жаңылган жагын эмес, жакшы жагын алып, анан өзүбүздү ошого тарбиялашыбыз керек деген маңызда болду да, бул мазмун, ошону алышыбыз керек. Негизи Ал Токумбаевдин өмүр баяны, чыгармачылыгын бир саатка батыруу мүмкүн эмес болуш керек, анткени биз өзү айткандай эле универсалдуу акын, анан ар тараптуу адам болуп атпайбы, бардык чөйрөдө өзүн сынап көргөн. Ошол себептен бүгүн окуучулар аябай көп маалымат алышты, жакшы болду. Бул үй музейине барганыңыз дагы жакшы идея болду. Баягы өмүр бою эстелимде калат. Анан кийин бул видеодон дагы үзүндүлөр көрсөтүлүп өмүр баяны боюнча, анан чыгармалары жана музыкалаштырылган чыгармаларын уккандар дагы бул балдарга жакшы болду. Мага жакканы өткөндө кирип эле мен сизге чейин эле бул балдар ушу китепти ачып алып окуп атканын көргөмдө ар биринин колунда анан ырларды дагы аябай жаттап, ошо биз билбеген ырларды таап келгени мага жакты да. Анан ушу сиздин ушу балдарды кантип китеп окутуп аткан сырлары менен бөлүшүп койсоңуз жакшы болмок. Балдар азыркы күндө Алы Токумбаевдин кандуу жылдарынын 1-тому менен таанышып чыкты. Эми 2-томуна киришебиз. Себеби мунун артында да чоң мотивация бар. Эгерде биз ушул балдар менен Алы Токумбаевдин кандуу жылдар романы боюнча абдан мыкты проект түзө турган болсок, бул боюнча кичинекей ролик тартабыз деген оюбуз бар. Балким Алы Токумбаевдин ошол айылына же Кеминге айылына барып келсек дагы бул ажып эмес. Кандай дейсиздер, ошондой максатты көздөсөк дагы бул андан ары уланып, Алы Токумбаевдин баягы туулган күнүнө карата 120 жылдык өтөт да, ошол туулган күнүнө карата биздин эң чоң бир белегибиздин бири болот го деп ойлоп атам. 120 жылдык байрамына карата биздин бир жакшы бир эмгек болуп калат экен да. Рахмат сиздерге, кымбаттуу кесиптештер. Дагы жакшы жагын жакшыртып, кемчиликтер болсо дагы өндүрүп, бир жакшы сабактын иштелмесин кылсак деген планыбызды андан ары дагы уланталы. Рахмат.